адаттагыдай түз эфирдеги берүүлөрүбүздү күн маек менен улантабыз. Аны мен Каныкей Бозгунов алып барам. Саламатсыздарбы? Акыркы жылдары абанын булганышы өзгөчө Бишкек шаарынын тургундарын түйшөлткөн маселеге айланды. Өзгөчө ошол кыш мезгили жакындаганда бул маселе байма-бай көтөрүлөрүн бардыгыбыз билебиз. Бирок былтыркы жылы ошол Бишкек шаарынын абасы тазарып калгандыгын тиешелүү мекемелер билдирди. Ал эми мына жакында кыш мезгили дагы алдыда турат. Анын алдында тиешелүү мекемелер ушул абанын булганышын алдын алуу боюнча кандай иштерди жасап атат, деги эле жарандар тараптан дагы кандай жоопкерчилик бар. Ушул тууралуу бүгүнкү берүүбүздө кенен сүйлөшөлү деп атабыз. Ал үчүн биздин студиябызга экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Бишкек шаары жана Аламүдүн району боюнча башкармалыгынын башчысы Медетбек Анарбек уулу келди. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Ыраазычылык билдиребиз атайын биздин программа үчүн убакыт бөлгөндүгүңүзгө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин ушул жана башка берүүлөрүбүздү эфирден кетип жаткан жаңылыктардын баардыгын ЛТРдин YouTube жана Facebook баракчаларынан дагы көрүп турсаңыздар болот. Медетбек мырза дегенде ушул жана сөзүн башында айтпадымбы, былтыркы жылы ушул Бишкек шаарындагы эми маселе азыр ушу Бишкек шаарында эле болуп атат да, түтүн боюнча аба кичине тазарып калгандыгы айтылды эле. Бул эми ошол сиздер тараптан башка ошол абанын булганышына каршы күрөшүп аткан тиешелүү мекемелердин бир мындай бирдиктүү жүргүзгөн конкреттүү иштеринин аракетинин аркасында болдуго деген ойдобуз. Анан кыш жакын деп атпайбы? Быйыл деле ошондой проблема турса керек, эми муну толук тазарып калды деп айтууга болбойт. Жалпы ушул соңку жылдары абанын булганышын алдын алуу боюнча кандай иштерди жасап атасыздар? Атайын программа иштеп атабы же ошол эле башка баягы мекемелер менен кандай аракеттерди көрүп атасыздар? Саламатсыңар да бир жолу. Сиздин сурооңузга негизи азыр ушу Бишкек шаарындагы сиз айткандай көп жылдан берки көйгөйлүү маселелердин бири бул атмосфералык абанын булганышы. Бул боюнча бир катар изилдөөлөр болуп чыккан. Алардын бири ушул Дүйнөлүк банк жана Кореялык жашыл өсүү максаттык фондубуз тарабынан өткөрүлүп, алардын изилдөөлөрүнө таянсак, Бишкек шаарында абанын булганышынын негизги булактары болуп төмөнкүлөр эсептелинет. Бул турак жайларды, эң негизгиси бул турак жайларды көмүр менен жылытуу. Бул 29%. Транспорттан чыккан зыяндуу заттар бул 27%. Ошол эле шамал ташыган чаң деп азыр жанагы жаңы конуштар, ошондой эле жанагындай кир чаңдан пайда болот. Жылуулук электр борбору жаккан от казандар 11%, шаардын чаңы 9%, өнөр жай объектилери 2 жана таштан 4-тө 1% болуп. Ушундай болуп изилдөөлөр көрсөттү да. Ошондой эле жанагы былтыркы жылкы жана быйылкы жылкы ушул жылдары Бишкек шаарында Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча 52 жаңы конуш газдаштырылып, Бишкек шаарында 27683 абонент абоненттин от казаны газга туташтырылды. Ушунда конуштарды газдаштыруу көмүр отуна болгон керектөөнү 61482 тоннага азайтты. Бул аябай чоң салымдарды кошот. Ошондой эле газга туташтыруу жана жабдууларын сатып алуу үчүн тургундарга 8%дан турган арзандатылган насыя азыркы учурда да берилип жатат, 1 миллиард сом өлчөмүндө жеңилдетилген насыя. Бул РСК азыркы учурда кайсы Элдик банк болуп калды. Жана ошондой айыл банктары аркылуу субсидиялоо программасы иштеп жатат. Бүгүнкү күнгө карата Бишкек шаары боюнча 129 керектөөчү 17 миллион 729 миң сом акча каражатын алышкан. Ушул жеңилдетилген газдаштыруу боюнча. Ошондой эле Бишкек шаарында абанын булганышынын негизги булактарынын бири бул автоунаалар болуп саналат. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына алайык, Бишкек шаары боюнча жалпы 147.695 автоунаа катталган. Алардын ичинен бензиндик кыймылдаткыч менен иштеген 107.712 автоунаа, дизелдик кыймылдаткыч менен 37.782 автоунаа, ал эми электромобиль жана электроунаалардын саны 2200-гө жеткен. Бишкек шаарынын мэриясынын маалыматы боюнча 2024 жылдын 1-июнуна карата
Бишкекте кирип чыгууну эске алганда, баягы келип кеткен автоунаалар саны, унаалардын саны жалпы саны 600 миңден ашкан. Ушу Бишкек шаарында. Ал эми жолдордун өткөрүү жөндөмдүүлүгү 350 миңге жакын. Ошондуктан жанагындай тыгындар пайда болуп, ошонун эсебинен дагы жана немелер көп болуп атат да, ошо автоунаалардан чыккан. Андан бөлөк Кыргызстанда катталган автоунаалардын 85%, мына азыркы учурда 15 жылдан эски автоунаалар түзөт. Булардын да кыймылдаткычы түзүк, жакшы иштебей, булардын да абага чыгаруусу жана зыяндуу заттар нормадан ашык болуп, бул дагы ушул кесепетке алып келип атат да, абанын булгануусуна. Буларды азайтуу максатында, атмосфералык абага зыяндуулугун азайтуу максатында биздин башкармалык экологиялык техникалык көзөмөл кызматы, милициянын кайгылуу кызматы башкармалыгы менен биргеликте жана мэриянын муниципалдык инспекциясы бар, алар менен биргеликте ушул атмосфералык абаны коргоо жөнүндө план иштеп чыккан, биргелешкен иш планы. Алардын негизинде үзгүлтүксүз рейдтик иш-чаралар өткөрүлүп жатат ушул күнгө чейин. Жыйынтыгында автоунаа каражаттарынын чыккан түтүндү булганышы боюнча 500дөн ашык автоунаа текшерилди азыркы учурга чейин. 25 айдоочуга протокол түзүлүп, жалпы суммасы 234 миң сомду түзгөн айыппул салынды. Ошондой эле башкармалыктар. Бул ошол айыппул рейдтер жүрүп атат деп атпайсызбы? 500. Бул жыл башынан берки текшерилгендер да, рейдтин учурунда. Ошол автоунааларды баягы рейд учурунда эмнесине көңүл бурасыздар? Ошол эскилигинеби же жана канчалык деңгээлде абанын булганышына бир өзүнүн кесепетин тийгизип атат деген нерселерди карайсыздарбы? Мындай кандай бир критерийлер бар дейм да? Бул боюнча атайы ушул бизде техникалык регламент, ушул Бажы Союзунун техникалык регламенти бар. Дөңгөлөктүү унаалардын коопсуздугу жөнүндө. Бул жерде нормалар так жазылган. Ошол дизелдик автоунаада жана түтүндүн бөлүп чыгаруу дөңгөлү, түтүндүн тыгыздыгы, мисалы үчүн дымомер деген немебиз бар, приборубуз. Ал прибор менен өлчөгөндө ошо 50%дан ашпаш керек да түтүндүн тыгыздыгы. Бул 50%дан ашкан автоунаалар бул нормадан жогору, көрсөтүлгөн нормадан жогору деп ошол унааларга аябай, мисалы үчүн биз түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ошондой эле норманын тегерегинде болгон автоунааларга дагы неметпейт. Анан кээ бир автоунаалар аябай кара түтүн менен жүрөт да. Бул автоунаалардын көрсөткүчү 80-90-100%га чейин түтүндүн тыгыздыгы ашпай. Ал эмнеден көз каранды? Бул кыймылдаткычтын абалынан, жанагы аппарат кыймылдаткычтын ошо же эскилиги жеткен, же туура эмес колдонгон, ушунун айынан нормалардан ашык чыгат. Бул учурда 234-беренеси бар бузуулар жөнүндө кодексинин. Мунун негизинде 7,5 миң жеке жактарга жана 23 миң сом юридикалык жактарга айыппул салынат. Айыппул салуу эле чектелесиздерби же кандай? Ал ошол автоунааны айдап жүргөн айдоочу эмне кылыш керек? Айыппул төлөп коюп кайра жүрө берет да. Бул жерде айыппул салуу менен чектелүү эмес, ошол адамга түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт жана ошол автоунаасын оңдоп айдоо боюнча. Себеби кайра биз текшергенде кайра чыга турган болсо, кайра да 7,5 миң салынат. Анан 7,5 миң сом айдоочуга деле мындай неме эмес да. Ошондуктан азыркы учурда ошо оңдотулуп, көпчүлүк автоунаалар чыгып атат. Эгер эскилиги жеткен автоунаа болсочу, аны эч нерсе кыла албайт да, же кандай? Мисалы 15% дедиңиз, жанагы шаарда жүргөн унаалардын 15% бул эскилиги жеткен унаалары. Алар жок, бул эскилиги жеткен эмес, бул эскилиги жеткен автоунааны мисалы үчүн кыймылдаткычын кайра жасап алмаштырса болот. Алмаштырса болот, же жасап чыкса кайра нормага келтирсе болот ал автоунааларды. Анан жанагындай аябай мисалы үчүн май жеп калган, же ошол эле мисалы үчүн бензинди, дизелди баягы толук күйбөй чыгат, же жана аппарат деп коет, ошолору бузук, булардын баардыгын жана техникалык тейлөө станцияларына барып нормага келтириш керек да. Ошол келтирген учурда анан баягы автоунаа кайра өз каалоона келет. Азыркы учурда эми биздин мамлекетибизде жаңы автомобиль чыгарган завод, ишканалар ишке кирип атат. Бул боюнча эми дагы бул иштер ылдамдайт.
деп ойлойм да. Ошол электромобилдерди айтып атпайсызбы, азыр эми жана сиз айткан сан боюнча өтө эле аз экен, азыркы учурда. Эми бул сиз айткан баягы 147 миң бул катталган эле, анан катталбагандары дагы бар, жана сиз айткандай кирип чыккан унаалар менен. Башка, мисалы үчүн бизде Бишкек шаарында катталган адамдардан да бизде келип каттоого турбаган же ошол жакка катталган, бирок Бишкекте жүргөн автоунаалар да көп да азырчы. Булардын баардыгы жана айтып кетпедимби, 600 миңден ошо ашат да, ошо кирип чыккан автоунаа менен. Ошо электромобилдердин баягы мындай көбөйүшү кандай темп менен кетип атат, канчалык деңгээлде баягы жарандар ошол нерсени түшүнүп атат? Азыркы учурда ошо электромобилдерди көбөйтүү боюнча ошол өкмөттүн дагы атайын программасы болгон. Былтыр ошол март айында өкмөттүк акселераторлор деп 3 багыт менен ошол эме болгон. Ал жерде бир багыты ошол электромобилдердин жана зарядтоочу станцияларына жеңилдик берүү. Ушундай программа болгон. Ал программа 100 күндүн алкагында Бишкек шаарында 30 электр зарядтоочу станциялар курулган. Бул электромобилдин көбөйүшүнө шарт алып келет да. Себеби дегенде электромобилдерди биз көбөйтүшүбүз үчүн эң биринчи ушул инфраструктураны түзүп чыгышыбыз керек. Себеби дегенде ушул Бишкектен автоунаа электромобиль алган жаран ошол мисалы үчүн ошол эле көлгө же ошол эле Таласка мисалы үчүн ошол жака баягы көйгөйсүз бара ала тургандай болуш керек да. Ошонун алкагында мына Бишкек шаарында 30, мен жаңылбасам 30 электро заряддык станция коюлган 100 күндүн ичинде. Жана ошол программа дагы улантылып жатат. Азыр дагы улантылып, дагы коюлуп жатат. Бул электромобилдердин зарядтоо убактысы кичине берки унааларга караганда көп да. Мисалы үчүн берки унаа кирди, заряд бензин куйду, чыкты. Электро унаалардыкы булардыкы жарым саат, 1 саат жок дегенде ошондой да. Ошондуктан бул инфраструктураны көбөйтүп, жолдорго, мисалы үчүн көлгө бараткан жолго, алыска бараткан жолдорго ушул инфраструктураны түзсөк, ошондо электромобиль алган адамдардын саны көбөйөт. Азыркы учурда деле күндөн күнгө көбөйүп жатат. Эми бул азыркы биздин саныбыздан дагы может азыр дагы көбүрөөк болушу мүмкүн. Себеби дегенде күнүгө азыр регистрация болуп күнүгө өтүп жатат. Ошол эле учурда бизде баягы Бишкек шаарынын тургундарын баары билет, буга чейин кичи автобустар жүрүп келген, Бишкек шаарында. Азыр эми газ менен жүргөн автобустарга өттүк. Бул дагы таасирин берсе керек, сөзсүз түрдө. Анткени дизель менен жүргөндөр көбүрөөк, бензинге караганда дагы көбүрөөк зыяндуу болот экен да. Бир четинен ошол дизель менен жүргөн, экинчи четинен алар дагы эскилиги жеткен. Көпчүлүгү эскилиги жеткен болчу. Учурда Бишкек шаарында ошо 1000ден ашуун экологиялык жактан таза, салыштырмалуу да газ менен жүргөн сыйымдуулугу чоң автобустар алып келинди. Алардын статистика боюнча айтсак, алардын ар бири 4 дизелдик кичи автобусту алмаштырганда суткасына 100 тонна дизелди күйгүзүү чектелип жатат да бул жерде. Бул дагы аябай чоң, ошо сиз айткандай былтыркы жылы абанын немеси булгануусу жылдагыдан азыраак болду дегенге бул дагы салым кошту. Ошол эле жанагы газификация, жана мен өйдө айтып кеткен, бул аябай чоң салым кошот. Себеби дегенде ушул газ менен жылыткан, бул азыр ушу Газпромдун өзүнүн эле жүргүзгөн эсептөөлөрү бар. Азыркы учурда эгерде жанагындай туура эффективдүүлүгү жогору от казан кое турган болсо, котел кое турган болсо, ушул газга булардын көмүр менен салыштырмалуу, азыр көмүр да кымбаттады да, көмүр менен салыштырмалуу почти бир деңгээлде болуп калат да. Газ жакса дагы, көмүр жакса дагы. Анан жарандарыбыз мисалы үчүн көмүр алса деле ошол акча кетет. Анын убарасы, көмүрдү жагыш керек, аны кайра чыгарыш керек, абаны булгайт деп, ошондуктан көпчүлүгү ушул газ отунуна өтүп, бул биздин кышкы убакта азыр 29% деп айтып атабыз, бирок бул кышкы учурда 50%га чейин жетиши мүмкүн да, ушул аябай неме убакта. Себеби мына азыр деле көрүп атабыз, мына азыр от жагуу маалы башталып калды.
бул учурда аба кескин өзгөрөт да, абанын сапаты кескин өзгөрөт. Ушул от жагуу башталганда Бишкек шаарында баягы үстүнөн неме каптап калат да, бир кара түтүн каптап калат да. Ошол жаңы конуштарды азыр канчасы калды газдаштырыла элек? Азыркы учурда мына Бишкек шаары боюнча, азыр жана Бишкек шаары Чүй областы боюнча 52 дебедимби? Ошонун ичинен Бишкек шаарынын ичинен 11 жыл массив болчу, 11 жаңы конуш. Ошондо дагы бир 10 чактысы калды, бир 10-15 Бирок бул көйгөйдү дагы чечилип жатат. Бул азыр мен айтып аткан учурда дагы иштер жүрүп жатат. Мына Бишкек шаарынын мен айтсам Бакай ата жаңы конушуна берилди, акыркы учурда Ак Тилек жаңы конушуна берилди. Бишкек шаарынын чок ортосу болгон Төкөлдөш жаңы конушунда жок болчу, ал жаңы конушка берилди. Булардын баары менен Бишкек шаарынын бул жерде бир эле орган эмес да, бир эле жаратылыш ресурстары министрлиги же бир эле мэрия иштеп аткан жок. Бул жерде бардык органдар биргеликте иштеп, ушул көйгөйдүн ичинде иштеп жатат. Отказандар дагы отканалар, Бишкек шаарындагы газга өткөрүлдү. Жалпысы ошол. Мурда көмүр менен жагылган 20 бар болчу, жалпы 74 отказан ушу Бишкек жылуулук энергиянын. Аларда жалпысы толугу менен газга өттү. Бишкек шаарында азыр АТРдин алкагында кошулган отказандар эле болбосо, Бишкек шаарындагы отказандар жалпысы толугу менен газга өткөн. Бул боюнча мен дагы белгилей кетейин. Бул боюнча ушул Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан тескемеси менен түзүлгөн комиссия бар, өкмөт аралык комиссия. Бул жерде ошол комиссиянын төрагасы болуп ушул биздин министрибиз Машиев Медер Асанович жана ошондой эле мэриянын зам төрага, ошо за төраганын орун басары, мэрдин орун басары болуп эсептелинет да. Ошол эле учурда ошо сиздердин башкармалык көмүрдү айтып калбадыкпы, анын жагылып аткан көмүрдүн сапатын дагы текшерип турасыздар. Быйылкы жылга кандай Бишкек жылуулук электр борбору дагы өзүбүздүн көмүрлөрдү жага баштадык деп өткөндө энергетика министрлиги билдирди. Буга чейин Казакстандан ташылып келип атчу эле көпчүлүгү. Кандай экен сапатын текшердиңиздер окшойт, өткөндө жылуулук берер алдында. Азыр эми жылытуу мезгили башталып калбадыбы? Бул боюнча биздин жаратылыш ресурстары министрлигинде экологиялык мониторинг департаменти бар. Булардын кызматкерлери менен биргеликте биздин ушу экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын ушу Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын кызматкерлери биргеликте ушу жылуулук электр борборунун жана ошондой эле ушул калкка ушу калкты көмүр менен камсыздоочу, калкка көмүр сатуучу пунктлардын көмүрдүн үлгүлөрү алынып жатат. Буларды эми үлгүлөрдү алып биз жанагы ошо мониторинг департамент деп атпайбы, ошол лабораторияга тапшырабыз. Ал жактан баягы ошо серанын көлөмү, ошондой эле ушу күкүрттүн көлөмү, бул абага зыяндуу заттарды бөлүп чыгарчу ошол күкүрттүн көлөмү негизги неме да. Ошондой эле калориялуулугу, нымдуулугу ушу көмүрдүн күйүүсүнө таасир берген жана гүлдүүлүгү, ошол канча гүл чыгат. Ушулар боюнча немелерди алдык жана ошондой эле радиациялык фонун текшердик. Бул жерде радиациялык фонду текшерүү ошол ордунда өтөт. Биз аны дагы деле улантып жатабыз. Ушул мына бүгүн эле Свердлов районундагы жайгашкан көмүр точкаларында алынды. Буларда нормадан кескин ашып кеткен учурлар азырынча катталган жок. Радиация боюнча болсо бардыгы норманын чегинде. Ошо азыр ошол биздин инспекторлор тарабынан тынымсыз бул боюнча иштер жүрүп жатат. Бардык отказандардан, бардык райондордон ушул келип калкка сатылып жаткан көмүрлөрдүн коопсуздугу
нормадан өтө кескин ашып кетүүсү ушу дайыма көзөмөлдөнүп жатат. Демек, сапаттуу эле көмүрлөр келип атат деп айтсак болот. Өзүбүздүн ошол кара кече жана ошол турук деп коет нарындан көпчүлүгү ушу Бишкек шаарын ошол жактан кылат. Жана ошондой эле кара жыра Казакстандын ушу калкка азыр бир Октябрь районунда бир точкасы бар, жана Ленин районунда булар дагы сатылып жатат. Жана булар дагы ошо текшерүүдөн өтүп. Сиздер ушул текшерүүнү көмүрдүн сапатын канча 3 дээрлик 4 айга чейин созулат да жылытуу мезгили Бишкек шаарында. Ошол учурларда жаз келгенге чейин убагы менен текшерип турасыздарбы же ошол жылуулук башталар алдында эле жылуулук мезгили? Жок, сөзсүз түрдө бул эгер жылуулук электр борборун айта турган болсок, бул жакта өзлөрүндө өндүрүштүк көзөмөл бар, өндүрүштүк көзөмөл. Буларда ушул ТЭЦке жылуулук электр борборуна келген ар бир партияны булар алып көзөмөлгө алып турат. Ар бир партияны жана ошол жерде атай бекитилген кызматкерлер бар. Булар жана радиациялык фонун дагы ченеп, анан эгерде буга чейин каттала элек, эгерде күтүүсүз каттала турган болсо, сөзсүз түрдө ал көмүрдү баягы изоляцияга алып, жана андан ары утилизация иштери жүргүзүлүш керек. Казакстандан башка жактан келген көмүрлөр боюнча бизде ушу темир жолдо Кайындыда пост бар атайын. Ошо радиациялык портал деп коет. Вагондор өтүп атканда ошонун немесин нормасын аныктап, көмүр эле эмес, деги эле башка ушу кирип аткан товарларды ошо немелерин карап, нормага туура келүүсүн карап турушат. Азыр ушул абанын булганышына бир эле ошол тиешелүү мекемелер эмес, жогоруда айтылгандай, ар бир жарандан көз каранды нерсе да. Азыр кеч күз бул убакта баягы коро жайды тазалап, анан жалбырактарды өрттөө дагы чоң маселе. Анан кыш мезгилинде мончолор, жеке мончолор, буларга дагы каршы негизи эле кандай иштерди жүргүзүп атасыздар ушул жаатта, мындай түшүндүрүү иштери кандай жүрүп атат, социалдык роликтерди жасап таратып атасыздарбы же кандай мындай абанын булганышын алдын алууда? Жакшы суроо болду. Азыркы учурда аябай актуалдуу бул суроо. Мончолор боюнча биринчи айта кетсем, ушу Бишкек шаары боюнча жалпы баягы элге кызмат кылган кичине чоң болуп 373 мончо катталган да. Алардын ичинен электроэнергия колдонуу менен иш алып барып жатканы 35 мончо. Газ жана электр энергия. Калгандары болсо ушул 259 мончо көмүр отун колдонот. Булар менен биздин ушул Бишкек шаарынын муниципалдык инспекциясы менен биргеликте түзүлгөн иш план бар. Бул боюнча да тынымсыз рейдтик иш-чаралар жүрөт. Мына ушуну менен азыр айта кетем. Аябай ушул жанагы синтетикалык каражаттарды жагуу да көйгөй эмес беле. Бул ушул Бишкек шаарынын аймагында аябай азайды да. Кээ бир эле баягы жарандар ушул баягы отторго жагып ийбесе, көпчүлүк учурда ушул чогуу биргелешкен иш-чаралар бул таасирин берип, ушул синтетикалык каражаттар мончого, үйгө жагуусу кескин кыскарды. Айыппул салып аттыңыздар, Айыппул салынат. Рейдтер жүрөбү быйыл дагы? Рейдтер тынымсыз, ал рейд токтогон жок, дагы деле токтобой жүрүп жатат. Ушул жайы менен, бул иш жайы менен токтогон жок, себеби ушул биз Бишкек шаарында кыш бүткөндө эле ошол убакта эле жазында, жайында жок, жылдын башында ошо план түзүлгөн. Ошону менен жумасына ар бир район монтип биргелешкен рейдтерди тынымсыз жүргүзүп жатат. Ошонун бул жана синтетикалык каражат таштанды өрттөө статьялар бул мэриянын жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органынын эмесине кирген да, компетенциясына. Ошондой эле биз ушул атмосфералык абаны коргоо боюнча мэрияга дагы пилоттук долбоор деп делегировать этилген ушу жаратылыш ресурстар тарабынан. Ошону менен мэрия менен биргеликте бул чаралар кескин азайды. Көпчүлүгү ошондой эле тынымсыз түшүндүрүү иштери, сиз айткандай жанагы
биздин баракчалар аркылуу ушу кыска роликтер жаратылып таратылып жатат. Буга кошумча жанагы жалбырак боюнча аябай туура айтып кеттиңиз. Жалбырак боюнча эми бул Бишкек шаарынын эле көйгөйү эмес да. Бул жерде бардык мына Бишкек шаарынын тегерегинде да көптөгөн айылдар бар, көптөгөн айыл өкмөттөр бар. Эки район, Сокулук району, Аламүдүн району коңшулаш. Андан ары Ысык Ата району деле. Бул аба бир жерде турбайт да. Андан аркы Москва району, Беловодский жакы. Бул жакта азыр, мисалы үчүн, азыр чыксак, азыр мына жаан жады, бир дем алыш күндөрү чыксак, кээ бир жарандарыбыз жалбырактарды от жагып коюп атат да. Бул аябай өтө туура эмес нерсе. Себеби бул жалбырактар ным, жакшы кургай элек, ошондой эле баягы плотный болуп калат да, тапталып жатып калат. Анан от күйгөндө бул 2 күн, 3 күн деп ошо күйүп турат да. От жалын болуп да күйүп кетпейт. Бул жерде кычкылтек жетпеген күйүү болуп, бул жерде жана ис газы. Ошол эле жанындагы адамдарды улайт. Ошол эле жанындагы адамдардын жана баш ооруга алып келет. Зыяндуулугу аябай көп да бул жердечи. Анан муну биз бардык жерден көрсөтүшүбүз керек. Мен ушу сиздерге дагы ушуну көрсөткөнгө ыраазычылык билдирем. Себеби дегенде бул жарандарга мен жаксам эчтеке болбойт деген бизде бир сезим бар да, жарандарыбыздачы. Ошондуктан мунун эми жоопкерчилик жагы да бар. Аны жакканга 7,5 миң сом айыппул салынат. Бирок жана айтып кеткендей, бул биз айыппул менен бул маселени чече албайбыз. Себеби дегенде бул азыр массалык мүнөзгө өтүп кетет. Бардыгы үйлөрүнүн тегерек четин тазалап, таштандыларды өрттөп чыккан жалбыракты өрттөгөндө бул кошул ташыл болуп жанагы дагы да зыяндуулугу көп. Аябай зыяндуулугу көбөйүп, кышкы мезгилге эмеге алып келип атат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Учурдан пайдаланып, бардык жарандарга ошол өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн абанын булганышына ар бирибиз дагы мындай жоопкерчилик менен карасак деген ниет менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайлы. Медетбек мырза, дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен күн маекти жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.